Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү айыл чарба азыктарын натыйжалуу өндүрүүгө тыгыз байланыштуу. Анткени айыл чарбасы өлкөнүн калкын азык менен ал эми айыл жашоочуларын жумуш менен камсыздоонун негизги булагы болуп саналат. Мына ушул көйгөйлөрдү Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институту алга сүрөөгө аракет кылып келишет. Мындай сатууга көбүрөөк пайда бере турган өсүмдүктөрдү айдоого аракет кылат да. Мынакей ушу биз суверенитет алгандан бери талас өрөөнүндө мисалы фасоль деген жаңы өсүмдүктү өстүрүп, эми 25 жылдан бери биз ушул өсүмдүктөрдү сатуу менен таласта дыйкандарыбыз байып калды мурдага караганда. Ошондой эле чүй өрөөнүндө мына 2 жылдан бери биз кант кызылчасынын түшүмдүүлүгүн аябай көбөйтүп атабыз. Мына былтыр 16-жылы 710 000 гектар, 710 000 тонна кант кызылчасын өндүрдүк. Анткени ошону кантты өндүрүү менен ушу кант боюнча азык-түлүк коопсуздугун почти биз мындай камсыз кылууга жакындап калдык. Мына ушундай багыттарда иш алып барышыбыз керек. Ошол өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүн иштетип, биз кымбатыраак сатканга аракет кылышыбыз керек. Мисалы пахтаны өндүрүп, пахтанын ичинен кездеме жасап, кездемеден мисалы көйнөктөрү жасап, Өзбекстандай кылып сатсак, биз мына пахтаны жөн сатканга караганда 15-20 эсе көбүрөөк пайдалабыз. Жаз келди, гектарлаган аянттарга эгин айдоо себүүнү башташат. Кээде жазда тиккен үрөөнүн күздө ала албай же бышпай өспөй калган учурлар көп эле кездешип келет. Аны көбүнчө айыл дыйкандары туура эмес тандап алганынан деп кошумчалайт. Анткени ар бир өрөөндүн климатына жараша сорттору бар экенин эскертет. Мына биздин дыйканчылык илим изилдөө институту негизинен баягы дан эгиндеринин сортторун чыгарганга ылайыкташтырылган да. Анан биз ар бир айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сортторун чыгарганда ал сөзсүз түрдө аймагына жараша чыгарылат. Анткени Кыргызстан биздин өлкөбүз тоолуу өлкө болгондуктан климаттык шарттары ар кайсындай болот. Нарында жаз кечкирээк келет, түштүктө болсо жаз аябай эрте келет. Чүйдө болсо майдын башында апрелде уже биз дан эгиндерин сээп баштайбыз. Анан мен мындай дыйкандарга кеңеш бергим келет эле да, ушу сортту базардан же башка бир үрөөнчүлүк чарбалардан алып атканда анын кайсы регионго ылайыкташкан экенин сөзсүз түрдө сураш керек. Анткени бул жерден эгерде ошол жерден жаңылчу болсо, анда ал алып барып алып нарынга баягы чүйгө себиле турган сортту алып барып сепсе, ал эч кандай түшүм алууга мүмкүнчүлүк да болбойт. Андан мындай жыйынтык да чыкпайт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биринчи баягы кадам болуп, бул сортту туура тандап алуу болот. Ал эми жерди семиртүү үчүн ар ким ар кандай ыкманы колдонот. Бирок изилдөөчүлөрдүн айтымында бул туура эмес экенин айтышат. Ар кайсы дары-дармектер менен суу менен кошо жерге сээп койсо, өсүп чыккан эгин же өсүмдүктүн өзүнүн курамында болуп калып, кайра өздөрү ууланып калышы мүмкүн экенин айтышат. Дарыларды болсо дагы мына биз ар кандай оорулар, илдеттерге бар. Бүгүнкү күндө мен былтыр билем, ушу Ак Суу районунда дагы баягы картошканы бирөөлөр гербицид чатып уулашыптыр. Ал дозасын көп коюп алып, адам өзү ууланган дагы эрежелери бар экен да. Мисалы үчүн туура эмес колдонгон, ал дарыны кандай колдонуш керек, уулуу дарыбы, анын ден соолукка тийгизген таасирлери, алар дагы класстарга бөлүнүп, анан мындай эрежеси менен чачыш керек. Бүгүнкү күндө болсо базардын баары ачык, дыйкандар келет, ой бул уу чөптү, ото чөптөргө жакшы экен деп чачышат, анан туура эмес чачышат. Аны мезгилин билиш керек, өсүмдүктүн өсүү вегетациясы деген бар. Кайсы мезгилде күндүн кандай аба ырайынан дагы тактап туруп себиш керек. Бүгүнкү күндө мен айтып аткан жана дыйкандарыбыз кичине баягы билим деңгээли, жерге болгон мамилеси төмөндүгүнөн ушундай акыбалдар болуп атат да. Ал эми Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде себилүүчү үрөөндөрдү көбөйтүп, кайра сатуу менен чарбаны өнүктүрүүгө салым кошуп келе жаткан Сокулук районунун Жаңы Пахта дан эгиндери боюнча үрөөнчүлүк чарбанын директору Бешен ага элдин түшүмү мол болсо биз кубанабыз дейт. Үрөндү сатып атканда аны даарылап, анан кийин дагы рекомендацияларды берип, кайсы убакта кандай себиш керек, кандай технологиялар болот, ошолорду түшүндүрүп айтып, анан кийин прайс-лист кылып туруп кошо беребиз. Дыйкандар, көп дыйкандар азыр үрөндү ар жак бер жактан алып келип, бизде районирован эмес, биздин климатка туура келбеген эгиндерди себип алган, урожай жок, түшүмдүүлүк начар болуп атат. Кээ бир чарбалар өздөрүнүн жыйнаган өгүндөрүн кайра сапырып эле, аны тазалап, тигиндей мындай кылып эле сээп, анан уруктун үнүгүндөбөй
например 200 килограммдан себе турган болсолар 400 килограммдан гектарына себіп ал жерден утулат. Андан кийин түшүмдүүлүгү бир 20-30% азалат өздөрүнүн уругун сепкенде. Ушундай ошону эмелерди айтып түшүндүрүп дыйкандарга түшүндүрүлгөн көбөйтүш үчүн. Жаз жарыш убагында кандай эгин эгип өсүмдүк өстүрбөңүз түшүмүн мол берип эмгек акталсын дейли. Ак эмгек эч качан жерде калбайт. Айпер Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Манай.